Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Өткөнкү маселебиздин улантысын улантмакчыбыз. Бир нерсени артып көрүү, же болбосо күйөрмандык деген теманы өтпөдүк белек. Ошону Кудай буйруса улантабыз. Соңку аяттардын бири Bismillahirrahmanirrahim. Тоха сүрөсүнүн 72-нчи аятында мындай дейт. Баягы окуясын билесиздер, фараон алейхилананын фараон деген билесиздер да, патшалар болгон, биринин артынан бири келип турган, Египетте болгон окуялар. Мына ошол жерде кол астында сыйкырчылар болот. Алла Таала жүрөктөрүнө хидаят берип, алар ислам динин кабыл алып, билесиздер анын окуясын. Баягы жыландардын тиги буларын чыгарганда, Муса алейхисаламды ташта таягын дегенде таштаганда, алардын не кылды? Сыйкырлардын кубаты жетпей калып, ошол жерден бул чыныгы пайгамбар экен, биз моюн сундук деп туруп, анан фараонго жооп берип турган жери. Ошол сыйкырчылар не кылат? Тообо кылып ислам динин кабыл алган учуру. Муса алейхисалам дейчи. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذين فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا صدق الله العظيم. Тоха сүрөсүнүн 72-нчи аятында. Ошол жерде сыйкырчылардын баары чогулуп, мындайча айтканда, мурда сыйкырчы болуп, кийин тообо кылып мусулманчылыкка кайтып аткандар. Ошолор эмне дейт? Фараон, сенин баатырдыгыңды Муса алейхисалам алып келген чындык динден өйдө кое албайбыз. Кое албайбыз. Жана бизге өкүм чыгарасың. Бул дүйнөдөн жаныбыз үзүлгөнчө, же болбосо убактылуу. Муну жашоо токтоп калганча эле жашообуз. Ахирет бул түбөлүк. Ошондуктан биз Кудайга ишендик. Сенин өкүм берүүң бул убактылуу эле нерсе. Бир аз кыйналабыз, мындайча айтканда, жаныбыз чыгып кеткенден болду, эч нерсени сезбейбиз деген мааниде. Биз ахиретте түбөлүк бактылуу болобуз. Бул дүйнө убактылуу деп жоопторун беришет. Жана ошондой эле кийинки аятта мындай дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Бәл ту'сирунал хаятат дунья. Кээ бир адамдар ушундай болот экен. Ахиреттин жашоосуна караганда бул дүйнөнүн жашоосу эмне кылат? Өйдөрөөк коюп, жана өйдөрөөк берилип алган учурлар дагы бар. Мына ошондуктан Хузайфа радиаллаху анхудан мындай суралган экен. Тирүүлөй өтүп кеткен адам сыяктуу жүрөт деп айтылат. Суила ан маййитил ахя. Тирүү адамдар бар, тирүүбүз да барбыз. Бирок ошонун ичинде өлүк сымал жүргөн адамдар болот. Ушул кандай болот? Ушул жөнүндө угуп калып атабыз. Түшүндүрүп бериңизчи дегенде эмне дейт? Аллади ла юнкирул мункара. Ислам динине каршы келген нерселерди болбойт деп айтпайт. Эмнеси менен? Биядихи, колу менен токтотпойт. Колунан кол келбесе дагы тили менен мүмкүнчүлүгү бар адамдар бар да, ушундай чечен. Баягы көлдөн чыккан жетекенин бири ким болгон? Тилекмат деген акебиз тил чечен болгон. Ушунчалык сүйлөгөндө адамдарды муютуп, өзүнө имерип, жана ынандыра, түшүндүрө, ийине, жигине жеткире сөзүн жеткирген мыкты инсан болгон. Мына ошол сыяктуу тилинде мөөрү барлар эмне кылат? Тили менен дагы туура эмес нерсени эмне кылбайт? Токтотпой коет. Вала би калбихи, жок дегенде жүрөгү менен да жек көрбөй коет. Бала берет эми. Ушундай экен да. Мынактагылар бузукулук иш кылып, зынадан төрөлгөн балдар көп болуп кетип атпайбы? Эмне кылат эми? Болсо болгондур да деп коюп, бейгам жүрө берген жүрөк бул ат эле тил болот экен дагы, өтүп кеткен адам сыяктуу. Жок дегенде ошондуктан Кудайдан тилешибиз керек экен да. Жаштыкта берсин мээнетти, карылта өсүн дөөлөттү деп атпайбы? Жаштыкта кайсы нерсеге буйрулган болсок, ошол нерсени аткарууга, кайсы нерседен тыюу салган болсо, ал нерседен тыйылууга аракет кылып, ошого калыптанып, ошого көнүп, ошол менен
жашоо образы деп коет, жашообузга киргизип алган болсок, калыптанып алган болсок, Кудайдын берген экен да. Эртеңки күнү мына аксакалдардай болуп, жашыбыз булган кезде жалаң калыс сөзүн сүйлөгөн, акты ак, караны кара деп сүйлөй турган инсандарга айланат экенбиз. Ошону Кудай Таала мына жашта берсин, дөөлөтү атабыз айткан макалдын төркүнү мына ушул жерде болуп атат. Ошондуктан акты ак, караны кара деп айта турган аксакалдарыбыз көп болсун. Керек болсо жогору жака чейин жеткен, дүйнө жүзүнө чейин таң калтырган карыяларыбыз буга чейин болуп келген. Мындан кийин дагы Кудай буйруса боло бермекчи демекчибиз. Болгону жүрөгүнө эмне экен, мына аятта айткандай, ахиреттин жашоосун бул дүйнөнүн жашоосунан кийин коюп, же башкача түшүндүргөндө, бул дүйнөнүн жашоосун ахиреттик жашоодон жогору коюп коюу, артык көрүп коюу, артык коюп коюу. Мына ошол эң өкүнүчтүү экен. Болгону эмне экен, мына жерге жүрөгүккө дүйнө, жанагыдай бир мансап, же болбосо бир байлык, ошол нерсе кирип алган болсо, балекет калыс болом десеңиз деле, жанааны көргөндө адам айласы кете чөт экен да, мында жымыңдайм, Кудай өзүн кечире көрөм биягын деп. Секен нарагын уланып кете берет экенсиз. Муну 12-кылымда чыккан Жалалиддин ар-Руми деген алым киши өткөн. Маулана деп коёшот. Кайман атым экен, Маулана. Кала Маулана десе, бир эле Жалалиддин ар-Руми түшүндүрүлгөн. Маулана ушундай дептир деселе. Жалалиддин ар-Румиге барган. Себеби 2 сап менен ушунча Маснави деген китеби бар, жана башка да китептер бар. Маснави деген 2 сап менен бүтүндөй бир ойду толгоонуп эмне кылган, түшүндүрүп кете берген. Карабайсызбы, бир мисалы. Кандай болсоң, ошондой көрүн, кандай көрүнсөң, ошондой бол деп атат. Сыртыңыз кандай ислами формада чыккыйып турасыз, мусулманга окшоп. Ичиңизде ошондой мусулманга окшоп турсун. Ичиңиз кандай мусулманга окшоп турат, сырткы мамилеңиз дагы эмне болсун, мусулманга окшосун dedi. Ана сыртыңыз жалтыра, милайым иншалла, субханалла деп туруп, ичиңизге ит өлүп калган болсо, бул жаман экен да. Нары карагандан шашпа сени деп коюп турсаңыз, тиги ишени алып кетет. Жакшы тасыр экен деп коюп, жакшы адам экен деп коюп. Ана бирок ичиңизге жанагындай 200-лүк, мыкырлык, ичи таардык, көрө албастык тыгылып калган болсо, муну эң жаман экен да. Муну дагы Жалалиддин ар-Руми ушинтип айткан экен. Маулана мындайча айтканда. Иттердин достугу сөөк таштаганча дептир. Иттердин достугу сөөк ташталганча дептир. Не деген сөз? Малга чөп салабыз. Итке сөөк салып, итке сөөк таштайбыз. Кыргыздын сөз байлыктары катуу негизи. Ошо сөөк таштаганда ырылдап талашып башталат экен. Ошо үчүн кыргыздын макалы эмне дейт? Иттин дос болгону жакшы, достун ит болгону жаман дейт. Ошон үчүн Кудай сактасын, мусулман бойдон эмне кылышыбыз керек? Кетишибиз керек. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистерине өттүк. Аяттарды айттык. Эми биз хадисти уламакчыбыз. Бул хадис имам Бухари риваят кылган сахих хадис. Сахил ибн Саад радиаллаху анхудан риваят: анна имраатан жаат иля наби саллаллаху алейхи ва саллама би бурдатин мансужатин. Баягы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир аял токулган узун бир кийимди алып келди, чапан сыяктуу. Узун бир кийимди алып келди. Дагы факалат мындай дейт: насажтуха бияди лиаксукаха. Ушуну өз колум менен тиктим. Бизде мындай сөз бар го, өз колум менен уюткан айран деп айтат го. Өз колум менен жасаган тамак. Келиңиз даамсызып тамак ичип кетиңиз деп, тууганыңызбы, кудаңызбы, бөлөңүзбү, айылдашыңызбы, досуңузбу, же болбосо карындаштарыңызбы, эжелериңизби келип айтат. Байке жоса инем дейт. Кел, мен муну өз колум менен тамак жасап берем. Gelip çay içip ketip koydu misалы. Ушунчалык берилип, жанагы аял айтат, эми азыркыдай кийим оңой да, мында алып сатып алып берип кое бересиз. Ал убакта кол менен тегип, байпактарды кийип калдык. Мына сайыздын учурундагы балдар, агаларым, аталар отурасыздар. Чермейлерди тигип берсе эле апаларыбыз, чоң апаларыбыз. Азыр эми андай болбой калды, даярын алып эле, түйшүк деп. Көрсө ошолордун баары кереги жок, азыр оңоюна өтө берип,
нервтен кетип аткан, башка болуп атканда да көп экен. Ошону тегип, бирдеке ачууланса ошону тегип, жибирип, тигип миткенде адам мээли эс алып экен да. Ошонун бардыгы абдан жакшы нерсе экен. Өзгөчө улгайып калган кезде бир нерсе менен алектенип, өз негизи шайтан боштукта эмне кылат экен, адамды азгырып жайлайт экен. Ошон үчүн сахih хадисте келет, Кудай Таалам 6 саны аман бош жаткан пендесин жек көрөт деген. 6 саны аман бош эчтеке менен алектенбей, бош жаткан пендесин жек көрөт деген. Эгерде ден соолукка байланыштуу болсо, ал башка маселе. 6 саны заман. Демеле, ошон үчүн эмне дейт ата-бабаларыбыз? Май тамандан Кудай сактасын деп. Май таман болгон жаман да. Жатып алып, жатып ичер деп коет. Мына ушуну өз колум менен тиктим, сизге кийинтип коеюн деп. Кийгизейин дедим эле дегенде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне кылат? Фа ахадаха ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллам мухтажан илайха. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам садака алган эмес, бирок белектерди кабыл алган. Бирок жогорку сотко иштеп калсаңыз, белектерди кабыл алганга болбойт сизге. Эгер мен мисалы казы бол, мусулманча термин, шарият терминин эмне дейт? Казы дейт. Бүгүнкү мамлекеттик термин эмне дейт? Сот. Эгерде сот болуп кала турган болсо, мисалы мен эч качан эч кимден белек кабыл албайм. Анткени белектин артында көп нерсе бар да. Бүт иштер бүтө берет. Нарагы дагы, берагы дагы, баары бүтө берет. Анын артынан чайы кетет, пайы кетет, тегиси кетет, мунусу кетет. Чатак экен да бул. Ошон үчүн сотко иштегендер эмне кылбайт? Эч качан белек бекче кабыл албайт. Болгону тууган өзүнүн бир туугандарынан алса болот дейт, өзүнүн. Атасы да бир, энеси да бир, жакын бир туугандар бар да. Анан ар кимдин үйүнө барып да чай иче бергенге да болбойт экен. Ошон үчүн сот болуп иштеш жаман кыйын да бул, өтө кыйын. Кыйын маселе. Мана өз колум менен тиктим. Анан мен ушуну сизге алып келдим эле десе, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам муктаждык бар болгондуктан макул деп не кылды? Жараны кабыл алды. Макул деп кабыл алды. Фахаража илайна ва иннаха изаруху. Анан кийип алып бизге чыкты. Баягы алды жагын толук жапкан, изар катары, шым катары, мындай бул жагын ороп, жашнакай кийинип чыкты. Факала фуланын аңгычак деле бир киши чыга калды дагы. Аксаниха ма ахсанаха. Ошону мага кийгизип койгондо кандай жакшы болор эле дептир да. Нарактан чыга калып эле бирөөсү. Анан факала наам. Ооба деп айтып тур дагы пайгамбарыбыз. Ооба деп туруп, фажаласан наби саллаллаху алейхи ва салlam ал-majlis summa raja'a fatawaha. Кийин олтуруп, жыйынга олтуруп, сөз бүттү тигип митип туруп, бир аз кийип туруп. Анан ороп туруп, summa arsala ilayhi, кийин жанан үмүт кылып айтып атат да, мага берсе жакшы болмок деп. Жана кишиге берип жиберет. Faqala lahumul qawm. Анан ошол жерде коом анан мындай деди. Ма ахсанат, кандай жакшы кылды эле. Пайгамбарга белек кылып коюп жакшылык кылды эле. Эми муну лабисаха ан-наби саллаллаху алейхи ва салlam мухтаж илайха. Пайгамбар мухтаж болуп турганда ал жакшынакай алып кийгизип койду эле. Эми ушуну жөн эле койсо болмок да дегендей кылып не кылган? Айткан экен. Ошондо анан кийин сумма саалатху ва алимат аннаху ла яруту саилан. Ба аял эми кыжалат болуп калды да. Пайгамбарга кийгизди, пайгамбар кийсе, ошонун батасын алсам деп атканда, алып туруп эле наракка кийгизип коет атпайбы. Анан кийин угат, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сурап келген адамдын эч качан көңүлүн калтырып каккан эмес, кайтарган эмес. Сураган нерсеси барбы өзүндө? Сөзсүз түрдө берген деп. Пайгамбар ошондо сыпаты болгон. Сөзсүз өзүнүн жанында турган нерсени бирөө жары муктаж болуп сурап калса, сөзсүз түрдө мынакей деп берип койгон, сыпаты бар эле деп аял угаттан анан кайра макулдан учпай калат. Түшүнөт экен да. Анан тиги кишини элдер жаман көрүп калды да, шуну сурабай эле койсо болмок деп. Анан ал киши мынтип жооп берет. Инни валлахи ма саалтуху ли албасаха. Мен Кудайга ант берем, мен муну кийейин деп сураган жокмун. Иннама саалтуху ли такуна кафани. Болгон ал кийим мага кепин болсун деп гана сурадым эле дейт. Кепин болуп калсын деп. Ошондо Сахил айтат, ошону көргөн инсан. Факанат кафануху, ошол кийим чындап эле анын кепини болду дейт. Эчтекеси жок экен да. Ошон үчүн сени кепин деп көмө турган кишиң барбы? Туугандарга да көп эле катылып жаман боло бербе? Баягы дос айрылат, сөөк кайрылат деп кыргыздар айтат. Тууганың менен өтө эле тиреше бербе?
жаман начарча кемчилигин кечирип, бир тууганды эмне кылыш керек? Өзүбүзгө тартып, чайлашып, тамактанып, эмне кылып туруш керек? Тез-тез барып келип туруш керек экен да өзү негизи. Антпесек, кантип алыстап кеткенибизди өзүбүз дагы түшүнбөй калат экенбиз. Эми Хаким риваят кылат данышман адамдардан. Мындай сөз суроо берилген экен. Мен ажвадун наси. Адамдардын ичинен эң март адам ким? Десе, мен жаа мин киллатин васана карабайсыз, вajha саили минал мудилла. Сонун түшүндүрүп атат. Эң адамдар ичинен эң март адам, жоомарт адам ким десе, бирөө суранып келсе, суранган нерсесин кайра бербей койсо, мына жаш баландарга карасаңыз, шартыңыз деле бар. Атамага 50 сом бериңизчи. Эжекебиз алып келгиле деди, ушундай өзүңөргө уручкаңарды, сызгычыңарды алып бир окшош кылып коелу деп атабыз. Өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөргө иштетебиз, манакей деп. Чындай эле фактысы менен макул деп класс боюнча жыйнап бир окшош сызгыч, окшош ручка, окшош тетрад алып берели деп ылайыкташтырып аткан болсо, балаңызга шартыңыз болуп туруп бербей койсоңуз, балаңыздын өңү кандай болот? Бозоруп, башкача болуп калат. А сырттан суранган адам ал андан да жаман болот экен. Анткени сурап келди, сиз шартыңыз болуп туруп эле бербей койсоңуз, бул жаман нерсе экен да. Ошого айтып атат. Адамдардын ичинен эң жоомарт адамдар кимди айтабыз? Бирөө сурап келсе, жүзү бозоруп, кордолгон абалда, томсоргон абалда калбасын деп, анын жүзүн сактап калган адам дептир да. Мисалы, сизден 10 000 сом сурап келсе, шартыңыз бар, жок дегенде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайтар баарын билип калсаңыз, кээ бир адамдар бар, эми алдап да көтөп атпайбы, кашайып. Анан ошол кезде жок дегенде 1000 сом берип, 2000 сом берип, тууганы муну алып кой деп, алдап кетсең да ошондон ары эмне кылып кете бер? Алдап кете бер дегендей кылып берип кое бересиз. Анан бизде карыз берип, карыз алгандын эрежесин жакшы билбегендиктен ортодогу мамилелерибиз да эмне болуп атат? Үзүлүп атат. Негизи Бакара сүрөсүндө келет. Ким бирөөгө карыз берсе, ордуна сөзсүз эмне алышыбыз керек? Залог дейбизби, барымта дейбизби, күрөө дейбизби? Ошондой нерсени алып туруп, берген карызыңыздан өйдөрөөк болуш керек баасы. Себеби айтылган мөөнөттө балким 1 жылга бересиз, балким 2 жылга чейин бересиз. Бергенден жанагы күрөөсүн, залогун, барымтасын сатып жиберип, анын ордуна эмне кыласыз? Жана акчаңызды чыгарып аласыз, арткан акчасын ээсине берип коесуз, мынакей тууганым деп. Мына ошондуктан шариатта бирөө менен аласа бересе кылганда сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Мамилеге так болуп, күрөөгө бир нерсе алып калыш керек. Эми барымта деп адамды айтат экенбиз. Буюмду эмне дейбиз? Күрөө дейбиз. Мен аthara ala nafsihi balagha fil muruati. Бир имам Хаким мындай деп айткан экен. Кимде ким өзүнөн башка адамдарды артык көргөн болсо, ушу деле бир жакшылыкка жетип калсынчы, ибадатты мындай туура аткарып, ийгиликке жетип, бул дүйнө ахиретте бактылуу болсунчу деп, бир ийгиликтүү бир иштерди артык көрүп, ушулда жетсе экен, ушунда да болсо экен деген ниетте каалаган болсоңуз, адамгерчиликтин туу чокусуна жеткен болосуз дептир. Адамгерчиликтин туу чокусуна жеткен болосуз. Буну башка хадисте келет. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Көрө албастык, ичи таардык эки нерсеге гана болот деп атпайбы? Эмне үчүн мен баланча өнөрпоз, илимпоздой болуп, илимдүү бир инсандар болот да, шариат илими, андан ары дүйнөлүк илимдери, дүйнө таанымдары кеңейип, баланча аалымдай болуп, мен дагы эмне үчүн илим алып, илим тарата албайм? Же болбосо эмне үчүн менин балам баланча аалымдай болуп, менин балдарым да чыга албай атат? Ушуну мен кам көрөйүнчү деп кызгансаңыз болот экен. Бирок бир шарт менен. Тигил аалым болбой калсын, менин эле балам аалым болсун, же менин эле иним аалым болсун деген болбойт экен. Бардыгы боло берсин, бүт болсун. Ана ошолордун катарында менин да балам болсун деп. Экинчи кызганыч, баланча деген бай адам бар. Качан көрсөң кайрымдуулук, качан көрсөң жүздөгөн, 200дөгөн, 10догон, 15деген букаларды, уйларды союп, топоздорду союп, курбандык этин таратып атат.
мен деле ошентип таратсам болор эле, ошондой даражага кантип жетем деп. Мына быйыл Курбан айтта көрдүк, күбө болдук. Бир бука анан бир аз кой союп, ана элдерге тараталы деп отурсак, бир эле жигит келип 13 буканы өзү эле союп кетип калганын көрдүк. Мурда угуп эле жүрчүм. Мына ушундай жигиттер бар экен, көп андайлар. Ошону Кудайдан тилеш керек экен. Кудайым, жүрөгүмдү ача көр. Бүтүндөй аалымдардын баары ушуну тиленип келген. О жараткан Алла, дүнүйөнү жүрөгүмө бере көрбө деп. Дүнүйө жүрөккө отуруп кала турган болсо, атаңызга дагы, энеңизге дагы, бала чакаңызга да бергиңиз келбей, мындай катып калышыңыз толук мүмкүн экен. Ошондон Кудай сактасын. Кала, эми окуяга өттүк. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху ухдия ила раджулин мин асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллама расу шатин. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын сахабаларынан болгон бир сахабага койдун башы тартуу кылынып калды. Биз азыр койдун башын жебей баштап атыкпы? Уйлардын шерактары жейлбей баштады мурункудай. Бүгүнкү күндө травматолог дейбизби, ошолор азыр негиздеп атат, жана муун оорулар бар го. Ошолор ошондон халадес дейт го, атайын буйдун шерагынан жасап. Ошондой жегиле муунуңар оорусу Кудайдын буйругу менен азаят жана жоголот деді. Ошол үчүн адам эмнени кордосо ошого зар болуп калышыбыз мүмкүн экен. Чөптү кордосоң көзгө зыян дейт кыргыздар. Ошол үчүн ошондой нерселерди мындай алпештеп жакшыраак жеш керек экен. Мына дагы бир ыкмалар бар экен, бирок 100% гарантия эмес, Кудайдан да бардыгы. Грипп болгондор калля пайча деп коет экен, жана баш шыйрак деген шорпосу бар турбайбы? Ошону сарымсакты кошуп, ачуусун кошуп ичип алып, дыңгылдап чуркап жүрүшөт. Мына ошондой, ошон үчүн баш шыйрак түрткүлөп эле нары кое берген болбойт экен. Жакшылап куйкалап, бир да күйүгүн калтырбай таза жууп, милалап эмес, жана айрандап туруп, кыргыздар айран менен жууган, жобосо жөнөкөй жылуу суу менен жууп, анан кийин кайнатып, былкылдатып кайнатып туруп жесе абдан жакшы. Кудай буйрса. Мына ошондой башты урматтаган сахабалар деле. Баш белек кылынгандан кийин бирөө айтты: "Инна ахи кана ахважа минни илейхи." Тиги тууганым сахаба да, сахаба деген пайгамбар менен чогуу жашаган адамдарды айтат. Доорлош деген сөз. Дос, мындай пайгамбар менен. Тиги сахаба мага караганда муктажыраак болуш керек деп ошого жөнөтүп берет. Биринчиси кетти. Фабаса бихи илейхи, ошентип ага жөнөттү. Фалам язал вахидун ябасу илал ахар. Ошентип анысы карады дагы, алды дагы. Бул мага караганда тиги муктажыраак болуш керек деп анысы тигисине жөнөттү, үчүнчүсүнө. Үчүнчүсү төртүнчүсүнө, төртүнчүсү бешинчисине, бешинчиси алтынчысына. Анан акыры ошентип анан жетинчи үй дегенди кыдырып, кайра өзүнө келип калыптыр да. Жок, мага караганда мына муктаж болуш керек деп. Карабайсыздарбы? Үйүбүздө азыр согум союлуп кээ бир үйлөрдө баардыгы камдалып, беймарал жатып атпайбы? Азыр бүгүнкү күндө ачка калган эч ким жок. Кантип арыктайм деп диета менен убарабыз азыр көпчүлүк учурларда. Кантип эги мынери салаңдап калды, кантип ушуну азайтам, мынери алып ыргытыш керек болуп атат. Курсагым жарым метр алдыга кетип калды, муну кантип алсам болот деп ушу менен убарабыз көпчүлүк учурда. Сирияга окшогон өлкөлөрдө ачкадан өлүп атат. Кырылып кээ бир өлкөлөрдө. Ошолорго эмне кылышыбыз керек экен? Колубуздан келишинче мынакта жетим балдар бар, сызда жаткан жетим балдар бар. Ошолорго кам көрүп, кичинеден болсо дагы берип отурсак, Кудай Таалам баягы бергенди сүйүптүр дейт, бергенди Кудай жактырыптыр дейт. Ошон үчүн дайыма берген колдордон болуп үйрөнө беришибиз керек. Сиз 1000 сомдон берип жүргөн болсоңуз, балаңыз 100 000ден, неберелериңиз миллиондогон акчаларды кайрымдуулук жасашы толук мүмкүн. Эмне үчүн? Сиз үлгү болуп көрсөтүп бергендиңиз үчүн. Болгону мына мен бердим дедирбей, эми биз кичине Кудай Таала мүмкүнчүлүк бериптир. Ошон үчүн берип атам деген ниетте. Ali radiyallahu anhu gündördün birinde marran bis suqi ve ma'ahu gulamuhu Qanbar. Peygamber Muhammed aleyhisselam'ın janında bir jaş bala bolot. Bazar menen Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu bir jaş bala menen bazarga kirip barıp kalat. Fa waqafa amama bai'i thiyabin. Anan bir sodager din janına Ali radiyallahu anhu gelip toktop ve qala lahu ağa mınday deydi. A'indaka thawban bi 5 darahima.
5 dirhamga келе тургандай bir 2 көйнөк барбы? Faqala al-bay'u sodagar ova deb жооп берет. Wa qaddama ila amir al-mu'minin ala thawbayn thawbun bi 3 darahima. Ошентип момундардын амири болгон Али радияллаху анхуга 3 дирхамдык көйнөктү сунуштайт. 5 дирхамга 2 көйнөк деген да. 3 дирхамдыкты. Анан берки балага 2 дирхамдыкты эмне кылат? Сунуштайт. Анан Али радияллаху анху эмне кылды? Жаш балага ушу көңүлү көтөрүлсүнчү деп кымбатыраак, сапаттуураак кийимди өз албай, жанындагы жаш балага эмне кылып коет? Берип коет. Ошого көнүшүбүз керек экен да негизи эле. Ошон үчүн мына дайыма айтып келебиз. Үйүбүзгө келген туугандарыбыздын балдарына, кичинекейлерине өзгөчө студент кезинде. Студенттер билесиздер да, ачка калат, башка болот, тиги болот. Муну чай ичип койгун деп, зекеттериңиздерди дагы, мындай хадияларыңыздарды дагы берип коюп жүрсөк барыбыз. Эртең жашыбыз улгайган кезде, чоң ата, же тайке, же баланчаба, билесизби, мен студент болуп жүргөндө акча берип турар элеңиз го келген сайын деп. Ошо сиздин бир учурашып, сүйлөшүп кетейин деп келдим эле деп, сизге жакын болуп калат экен ошо туугандарыңыз да. Экинчиден өмүр узарат экен ошонун айынан. Ана мына зекет деп бербешибиз керек эч качан. Эмне деп бересиз? Мынага чай ичип кой деп берип коесуз болду. Көкүрөгүңүздөн зекетим деп ниет кылып кое бериңиз. Эгер зекет бергиңиз келсе, болгону ата балага өтпөйт, туугандарга өтө берет. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу, Кудайым буйруса, кийинки жумалада улантабыз. Амин. Алла Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылган болсун. Күйүмдар өзүбүздөн башкаларды артык көрө турган инсандардан ошол болууну Кудай Таалам насип кылган болсун. Акылыбыз менен, илимибиз менен, билимибиз менен, амалыбыз менен айткан сөзүбүзгө караганда кылган иштерибиздин көп болушун Кудай Таалам өзү насип кылган болсун. Ахиретте Алла Таала баарыбыздын жүздөрүбүздү жарык кылып, дайыма айтып келебиз, Халид ибн Валид радияллаху анху айткандай, ар бир коом экенин далилдеп турган байрактары болсун деген. Ошол байрактары жерге кулап калбасын. Жерге кулап калса алсыз коом деп билебиз деген. Анысыңар Кыргыз мамлекетибиздин байрагын түр тарабынан, чар тарабынан желбиреп турушуна себепкер болгон, көкүрөгүндө ыйманы толгон, акылында билими толгон, колу бутуна өнөр кесип төгүлгөн асыл тукум урпактардын тарбиялай турган ата эне болууну баарыбызга насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматка. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.